Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз Ибн Хажар Аль-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабак кылып атканбыз. Биз мурунку сабагыбызда ачуулануу тууралуу кеп козгоп өттүк. Жана ачуулануунун зыяндуулугу, ачуулануунун артынан келе турган дагы бир жаман башка сыпаттар тууралуу айтканбыз. Бүгүн токтолуш темабыз бул кек сактоо, кекчилдик тууралуу болмокчу. Албетте кек сакташтык бул шариятыбыздагы чоң күнөөлөрдүн катарында. Аллах Таала арам кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтарган сыпаттардын катарында эсептелинет. Инсан мындан дагы алыс болушу керек. Башка бирөөлөргө кечиримдүү болуш керек. Башка бирөөлөргө айкөлдүү болуш керек. Башка бирөөлөрдүн айыбын жаба турган, башка бирөөлөргө боорукер болуштугу керек болуп эсептелинет. Албетте бул кек сактоо биз айткандай эле инсандардын ортосунда бири-бири менен тармышкан кезде, бири-бири менен урушуп калган кезде ортосунда ушундай жүрөгүндөгү кек сактоо пайда болот. Ошол урушуп калган кезде ошодон өч ала албай кала турган болсо, ушундай бир мүмкүнчүлүк келсе, мына ошол өчүмдү аламын деген инсандын жүрөгүндө бир жаман ниет болот. Мына ушул кек болот. Мына ошол өчүнү аламын деп мына ушул нерсеге аракет кылат. Эгерде ала албай кала турган болсо, ушул кек инсандын жүрөгүндө ошол инсандын оюн жей берет. Ошол инсанды кыйнай берет. Ошол жанагы тармышын эстеген сайын. Ушинтип инсандын өзүн дагы кыйнайт. Жана ошондой эле бул башка бирөөлөргө дагы зыян берүүгө алып барат. Анткени ошол жүрөгүндөгү жанагы жек көрүндү себептүү, жүрөгүндө жаман ниет себептүү ошол инсанды көрө албастыкка барат. Экөөнүн ортосундагы болгон мамиле бузулат. Өзгөчө туугандар арасында боло турган болсо, туугандык мамиле бузулат. Бири-биринин акысын бербей баштайт. Же болбосо уканын ортосунда отурган болсо, акасы менен укасынын бири-бирине мамилеси бузулат. Бири-бири менен катташпай калат. Өзгөчө ата менен баланын, эне менен баланын ортосунда ушундай бир тыр чатак чыгып, жүрөктөрүндө бири-бирине болгон тармыш, бирине-бирине болгон кекчилдик боло турган болсо, бул мындан дагы башка чоң күнөөлөрдүн эшигин ачып жиберет. Аллах Таала сактасын, бири-бирине зулум кылганга чейин алып барат бул иш. Ошондуктан бул кекчилдик шариятыбызда кайтарылган амалдардын катарында болуп эсептелинет. Жана шариятыбыз бизди кечиримдүү болууга буйруган. Жана кек сактагандын зыяндарын бизге баяндап берген. Мына ошолордун кээ бир аяттарга келе турган болсок, кекчилдик жана ошондой эле кек сактабастан кечиримдүү, айкөл болуштуктун фазилети тууралуу бир аз хадистерге, аяттарга, анан аалымдарыбыздын сөздөрүнө келе турган болсок, биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ту'радul a'malu fi kulli jum'atin marratan, yawmal isnayni wa yawmal khamis." Ар жума күнү, биринчи күнү жана төртүнчү күнү пенделердин жасаган амалдары Аллах Таалага көтөрүлөт дейт. "Фаягфиру ли kulli abdin mu'minin." Аллах Таала бардык момун пенделеринин жасаган күнөөлөрүн кечирип жиберет. "Илля abdan bayna wa bayna akhihi shahnaun." Бир гана Аллах Таала эки пендесинин күнөөсүн кечирбейт. Эгерде эки пенде бири-бирине тармышып, бири-бирин кечирише албай, бири-бири менен урушуп, жүрөктөрүнө кек сактап, ушинтип жүрө турган болсо, Аллах Таала мына ушул эки пенденин күнөөлөрүн кечирбейт дейт. "Фаюкалу утруку хазайни хатта яфиа." Бул экөөнү таштап койгула дейт. Качан экөө бири-бири менен жарашып, экөөнүн ортосундагы мамилени оңдомоюнча,
мен бұл экөөнүн күнөөсүн кечирбеймин деп Аллах Таала экөөнүн мамилесин оңдогонго чейин алардын күнөөлөрүн кечирбейт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтылган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул кек сакташтын зыяндарынан ал пенделердин кылган күнөөлөрү кечирилбейт экен. Мындан пенде этият болуш керек. Дагы ошондой эле башка бир риваяттарда келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан рахим, же болбосо тууган уругу менен мамилесин үзүп жүргөн адамдар болуп турган болсо дейт. Эки тууган бири-биринен таарынышып жүргөн болсо дейт. Экөө ортосунда мамилеси жакшы эмес болгон болсо дейт. Ушул экөө дагы ортосундагы мамилесин оңдомойнча, экөө бири-бирине болгон байланышын чыңдамайынча, бири-бирине болгон мамилесин уламайынча, Аллах Таала булардын дагы күнөөсүн кечирбейт деп айтат. Башка бир хадистерде мушрик дейт. Же Аллах Таалага ширик кошуп жүргөн бир киши болуп турган болсо, булардын дагы күнөөлөрүн Аллах Таала кечирбейт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөккө кек сактоонун зыяндуулугун мына ушундай бизге баяндап берет. Жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, бул кечиримдүүлүктүн фазилети тууралуу айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, пайгамбар саллаллаху сахабалар сурашат, кыйда я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, айюн нас афдал, адамдардын эң жакшысы ким деп пайгамбар саллаллаху алейхи суралган кезде, кала куллу махмумин калбин ва садуқу лисан, бардык таза болгон жүрөк жана чындыкты сүйлөгөн тил дейт. Чындыкты сүйлөгөн адам жана жүрөгү таза болгон киши мына ушул адамдардын эң жакшысы дейт. Ушуна сахабалар, я Расулаллах, биз садуқу лисан деген түшүндүк. Чынчыл адам түшүндүк, бирок жүрөгү таза болгон адам кандай болуп, ушуну түшүнбөй калдык. Бизге бир аз баяндап бериңизчи дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тақийюн нақийюн ла исма фихи вала багия вала гилла вала хасада дейт. Бул таква болгон жүрөк. Аллах Тааланы жакшы көргөн жүрөк, Аллах Тааладан корккон жүрөк, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунган жүрөк дейт. Нақийюн дейт. Ал таза болгон жүрөк дейт. Ал жүрөктө эч кандай бирөөгө болгон душманчылык жок дейт. Жана ал жүрөктө эч кандай күнөө жок дейт. Бирөөгө көрө албастык кылбайт, же болбосо бирөөгө ичкүйдү кылбайт, же бирөөгө жамандык каалабайт, жалаң бирөөгө жакшылык каалайт дейт. Жана вала гилла дейт. Ал жүрөктө бирөөлөргө болгон кек сактоо жок дейт. Вала хасадан, жана бирөөлөргө болгон көрө албастык жок ал жүрөк дейт. Мына ушул адамдардын эң жакшысы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кек сактоодон кайтарып, бул кек сактоонун инсандын жүрөгүндөгү бир күнөө экенин баяндап атат. Инсан жүрөгүндө кек сактоо боло турган болсо, анда ал башка мусулмандарды жакшы көрө албайт, аларды сүйө албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисинде бизди бири-бирибизге кечиримдүү болууга, бири-бирибизди жакшы көрүүгө, бири-бирибизге жакшылыкты каалоого буйруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه deyip. Sizlerden eç kimiңер толук ыймандуу боло албайт, качан өзүнүн нафсына жакшы көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганына жакшы көрмөйүнчө деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кечиримдүүлүктүн фазилетин бизге баяндап берет. Демек, биз мусулмандар бири-бириз ортобузда бири-бирибизге болгон ынтымактуулукту, биримдүүлүктү, бири-бирибизге болгон сүйүүнү, бири-бирибизге болгон махабатты күчөтүүгө биз буйрулганбыз. Эгерде биз бири-бирибизди жакшы көрө албай турган болсок, бири-бирибиз менен ынтымакта боло албай турган болсок, бири-бирибиз менен кырылышып, талашып, бири-бирибиз менен таарынышып, жүрөгүбүзгө кек сактап жүрө турган болсок, биз толук момун боло албайбыз. Аллах Тааланын астында эртең ушул башка мусулман болгон бир жаман күмөнү себептүү, башка мусулман болгон жүрөгүндөгү кек себептүү дагы Аллах Тааланын астында биз эсеп кысапка тартылабыз. Жана ошондой Аллах Таала Кур'ан Каримде момундарды мактап не дейт? Аллах Таала сари'у иля магфиратин мин раббикум дейт. Ва джаннатин ардуха самаватул ард уидат лил муттакин. Силер Роббуңардын кечиримине жана кенендиги асмандан дагы, жерден дагы кенен болгон бейишке шашылгыла дейт. Ал бейиш уидат лил муттакин, таква пенделерге даярдалган дейт. Анан аяттын улантысында таква пенделер ким экенин баяндап, аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра. Алар кыйынчылык күндө дагы, өздөрү кыйналып турган күндө дагы, жана барчылыкта дагы Аллах жолунда садака кылышат.
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ачулары келгенде ачуларын жұта білішеді. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ егер адамдармен тарынышып қалып тұрған болса, аны кешіріп қояды. Кешірімді адамдарға дейді. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Тағала ихсан қылушыларды, жақсылық қылушыларды жақсы көреді деп Аллах Тағала Құран кәрімде бұл кешірімді пенделерін біреулерге кек сақтамастан аларды кешіріп жіберген, аларға айкөл болған пенделерін Аллах Тағала Құран кәрімде ушинтип мақтап өтеді. Жаңадағы Аллах Тағала башқа бір аятында фасфах сафхан жамил егер саған біреулер жамандық қылған болса, аны соның бір суретті кешіріп жібергенің деп Аллах Тағала ушинтип кешірімділігі аяттарында бұйырады. Мұндан да башқа көптеген аяттар бар. Енді ушул аяттарға, ушул хадистерге татбиқ қылған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың жашаусына келе тұрған болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдағы өте бір кешірімділі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ешқашан өзінің нафсысы үшін біреуден өч алған емес дейді. Bir ғана Аллах Тағаланың шариаты қараусыз қалып отқан болса, оны ошондо ғана ачууланган дейді. Өзінің нафсысы үшін. Жада қалса пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам таладағы бір арабилер келіп, пайғамбар саллаллаху мойнын қысып, шунчалық қысып жүрген адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өч алған емес. Чоң ғана күліп қана тұрып берген. Және ошондайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың орнына дағы ошо бір араби келіп, Зу Хуайсира деген бір араби келіп мешітке келіп ошо зара қылып қойды. Ошоны көрген сахабалар ачууланып кетишет, ошоны барып бір сабап коеюн дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөн койгула дейт. Ал өзүнүн ошол ажатын толук бүтүрүп алсын дейт. Ал бүтүргөндөн ошол жерге барып суу куюп койгула деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мешитке келип өз зарасын кылган пендеге дагы ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүү болот. Жана ошондой да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дааватын кылып аткан кезде, Таиф шаарына барган кезде дагы Таифтыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай катуу каалап жатышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башынан кан аккан, башынан кан агып ушундай көлөшүнө чейин толгон. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүүлүгүн караң. Жабир алейхиссалам келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга не кылган? Пайгамбар, мага бир ушундай бир уруксат бергин, мен булар ошол эки тоонун ортосунан не кылгам деген. Буларды ошол тоо менен бастырып жок кылайын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, жок, андай кылба, булардын бала чакасынан келечекте жакшы үммөтчүлүк кылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын ошо кылган күнөөлөрүн да ушундай бир даражада кечирип жиберген. Ondan дагы башка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда мындай кечиримдүүлүк аябай көп болгон. Жана ушундай эле пайгамбар саллаллаху таалим алган сахабалар да мына ушундай кечиримдүү болушкан. Абу Бакр, Умар, Али, андан кийинки табииндер баардыгы мына ушундай кечиримдүү болушкан. Жада калса Хасан ибн Али айтат, эгерде бир адам мени бир кулагыма жамандап сөз кылып, экинчи кулагыма кетип менен кечирим сурай турган болсо, мен аны кечирип жиберем дегенде. Мына ушундай болушкан. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул кекчилдиктен алыс болуш керек. Бул кекчилдик ушундай жаман нерсе, бир күн келип ушундай чоң нерсеге айланып, инсанды сөзсүз түрдө бир өкүнүчкө, азапка салып коет сөзсүз түрдө. Эгер ошол бирөөгө зыян берем деп аракет кылган болсо, же болбосо өзүнүн жүрөгүндө деле ушул кекчилдикти сактап отуруп, инсан өзү бир күн ошол депрессияга түшүп калышы толук мүмкүн. Анткени бул жүрөктөгү тарыныч, жүрөктөгү жанагы бирөөгө болгон жек көрдү, бирөөгө болгон ошол кекчилдиги бул аябай инсанды кыйнап, катуу азапка салып кое турган жаман сыпаттардын катарынан эсептелет. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабагыбызда көре албастык тууралуу өтөбүз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.